FIFA футбол боюнча кийинки дүйнө чемпионатынын эмблемасын жарыялады. Анын дизайнында уюштуруучулардын айтымында араб маданиятынын белгилерин байкаса болот. Персия булуңундагы аялдар салынган чоң жүн жоолук, дюналардын жумшак толкундары. Андан тышкары лого 8 деген санды эске салат. 2022 жылкы чемпионат Катардын 8 стадионунда өтмөкчү. Дүйнө биринчилигинин эмблемасы Катардын баш калаасы Дохадан тышкары дүйнөнүн дагы 23 шаарында бир эле маалда элге тартууланды. Катардын желектерин көтөрүп алган футбол көрмандары бет ачарды чыдамсыздык менен күтүштү. Бул бардыгыбыз Катар гана эмес, башкалар үчүн да абдан кубанычтуу учур. Эмблеманын бет ачарын майрамдоого келдик. Дүйнө чемпионатынын башталышында ушинтип белгилейбиз деп үмүттөнөм. Биринчи жолу турнир жайында эмес, кышында уюштурулганы турат. Мелдештер 2022 жылдын 21 ноябрынан 18 декабрга чейин өтмөкчү. Чемпионатка 32 команда катышат. Финалдык беттешүү 80 000 кишилик Лусаил улуттук стадионунда болот. Катар мундиалды кабыл алып жаткан алгачкы араб мамлекети. Ири мелдешке даярдык иретинде ушул декабрда бул өлкөдө клубтар арасындагы дүйнө биринчилиги өткөнү жатат.